Саламатсыздарбы? Биз кайрадан сабактарыбызды улантабыз. Сиздерден кечирим сурайм. Бир жумадан бери сабак чыгара албай атам. Белгилүү бир себептерден улам. Буйруса мындан ары бат-баттан сабактарды чыгарып турганга аракет кылам. Андыктан сиздер дагы активдүү болушуңуздар керек болот. Анда сабагыбызды баштадык. Have этиши дейт. Have этиши жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Have этиши бар дегенди түшүндүрөт. Мисал үчүн биз сүйлөйбүз, менде бар, сенде бар, бизде бар, аларда бар, Ошол бар деген сөздүн англисче мааниси have болот. Have. Бул жерде мисалдар келтирилген. I have, you have, we have, they have. Бул сөздүн мааниси кандай болуп калат? I have болсо анда менде бар болуп калат. Бул have этиши мааниси бар. Бирок эмне үчүн этиш дейбиз анда буну? Этишти биз билебиз да, кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү этиш дейбиз. Бирок бар деген бул кыймыл аракетти билдирбей атат го деген суроо болушу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы биз have сөзүн биз этиш катарында колдонобуз. Биз ошол этиш менен учурчактагы сүйлөмдөр кандай түзүлөөрү жөнүндө ошол сабакты билебиз да, өткөнбүз да буга чейин. Ошол эреже менен эле айтабыз. Алгач subject келет, андан соң verb. Verb бул этиш. Ата тоочтон кийин этиш келет. Бул жерде ата тоочубуз I. Андан кийин have деген этишти айтып атабыз. I have, менде бар. You have, сенде бар. We have, бизде бар. They have, аларда бар. Мына ушундай болду. Эгерде биздин ата тоочубуз he, she, it болсо, анда булардан кийинки келген have этиши has болуп өзгөрөт. Has. Мисалы үчүн анда бар деп айтыш үчүн биз he has деп айта албайбыз. He have деп айта албайбыз. He has дейбиз. Have этиши has болуп өзгөрөт бул учурда. He has, she has, it has. Эми мисалдарды көрөбүз. Бул жерде мисалдар бар. I have a car. Менде машина бар дейт. I, мен, have, бар. I have, менде бар. A car, менде кандайдыр бир машина бар. Эми кийинки сүйлөм. You have a book. You have, сенде бар, же сизде бар. Сизде бар, book билебиз, китеп. Сизде китеп бар дейт. We have a laptop. Bizde ноутбук бар. They have an apple. Аларда apple деген бул алма дегени. Аларда алма бар дейт. Эми кийинки сүйлөмдөр. He has a car. Эми ушул жерди байкаңыздар. Ата тоочубуз he болгондугу үчүн биз have'ды has'га өзгөрттүк. He has a car. Анын машинасы бар. She has a laptop. Анын ноутбугу бар. It has long hair. Анын узун чачы бар. Мына ушундай. Have кайсы учурда кандай колдонулушуна жакшылап көңүл буруш керек. Эми суроолуу сүйлөмдөр кандай болот? Биз билебиз, суроолуу сүйлөмдөр этиш бар учурларда кандай колдонулушу жөнүндө айтканбыз. Сүйлөмдүн башына do деген жардамчы этишти коюп коебуз, болду. Do I have a car? Менде машина барбы? Болуп калды. Do you have a book? Сенде китеп барбы? Do we have a laptop? Bizde ноутбук барбы? Do they have an apple? Bizde алма барбы? Аларда алма барбы? Мына ушундай суроолуу сүйлөмдөрдү түзгөндө биз кадимкидей эле do жардамчы этишин сүйлөмдүн башына коюп коебуз. Эми суроолуу сүйлөмдөр ата тоочубуз he, she, it болсо анда кандай болот? Анда do эмес does'ды коебуз. Буну билебиз. Does сүйлөмдүн башына does коюлат. Does he have a car? Байкаган болсоңуздар, суроолуу сүйлөмдөрдө has деген сөз бул жерде кайрадан have'га өзгөрдү. Have. Биз бул жерде түздүк го. He has a car деп. Бирок ушул эле сүйлөмдү биз суроолуу кыла турган болсок, анда does коюлгандыгы үчүн сүйлөмдүн башына
анда бул жери кайрадан have'га өзгөрөт. Биздин этишибиз has эмес have болот. Does he have a car? Анын машинасы барбы? Does she have a laptop? Анын ноутбугу барбы? Does it have long hair? Анын узун чачы барбы? Мына ушундай. Эми negative тагыраагы терс сүйлөмдөр. Терс сүйлөмдөр I do not have a car. Менин машинам жок. You do not have a book. Сиздин китебиңиз жок. Билебиз, do not'tu этиш менен атоочтун ортосуна коебуз. We do not have a laptop. They do not have an apple. He does not have a car. Караңыздар. He ататооч, have этиш. Ататооч менен этиштин ортосуна does not коюлду. Биздин has бул жерде кайрадан have болот. Себеби биз does'ды колдонуп атабыз бул жерде. Does. He does not have a car. She does not have a laptop. It does not have long hair. Мына ушундай болду биздин бүгүнкү сабагыбыз. Көбүрөөк видеону көп кайталап көрүш керек, жакшы түшүнүп алыш үчүн. Анан жакшылап көбүрөөк сүйлөмдөр түзүш керек. Именно ушул жаңы өтүлгөн темалар боюнча. Эгер түшүнбөй калган болсоңор, анда сөзсүз түрдө мага жазып коюшуңар керек суроолорду. Кайсыл жерине түшүнбөгөнүңөр боюнча.